Достор, эртең ишемби 21 июнь күнү Баку шаарында Азербайжанда USIN жаңы турнири өтөт. Ал турнирде биздин жердешибиз Мыктыбек Оролбай жергиликтүү мушкер Тофик Мусаевке каршы мактагонго чыгат. Бул турнир дагы эмнеси менен кызык десеңиздер, биздин жердешибиз Рафаэль Физиев менен бир картты бөлүшөт. Мыктыбек Оролбайдын көрсөткүчтөрү бүгүнкү жеңиштин алдында 13 жолу жеңип, 2 жолу жеңилип жана 1 жолу атаңдашы менен тең чыккан. Ооба, сиз эстегендей эле 2 жеңилүүнүн бирөөсү UFC'де кандуу беттеш деп атап коюшкан Рыбицкий менен болгон беттеш. Ал беттеште жеңилсе дагы көпчүлүк күйөрмандар Мыктыбек Оролбайды жеңүүчү деп тапкан. Мыктыбек Оролбай учурдагыдай эле ийгиликтүү боло берген эмес. Өз учурунда кадимкидей эле Россия жергесинде мигрант болуп көчө шыпырып иштеген. Өргүгө чыкканда эс алганда Кыргызстанга келип, кадимкидей улак чаап, эңиш тартып эс алат. Биздин жердешибизди колдоп кубаттап, эртеңки рекорду 14-2-1 болушуна тилектеш болуп кетмекчибиз.